Если надо, дойдем, если до суда, в суде будет отвечать. Мы тоже уже начали понимать, нет уже. Министерство всего хозяйства иштеп берген жокмун. Ушуну кетирбей, ушуну кармап калайлы деген ниет болуш керек да. Акылга секен боло берет. Эч нормальный адам чыгат. Все должно быть конфиденциально. Бир жака чыкпасын. Кандай ушундай чыкпасын. Чыкса эле, я готов в любой момент чыгып официально выступать этим. Любой момент чыгып. Могу азыркы затишье, это обманчивое затишье. И бир кичине козголуп алса, кийин уже козголо берет. Эмне аяк үчүн чыкса эмне кыласың? Артынан дагы эмне эркек чыгат. О, ата энеге салганын көргөндө балдар уже бүттү уже. Эч ким сыйла албайт. Башталат сен. Муну 1000 жыл баштап өткөздүк го муну үчүн. Эл камалса 5 ой камалат, 10 камалат, 100 камалат, элдер айтып атат, камалса 1100 камайт, 9200 кала алса деңиз. Анан баягыдай анан 2010-догудай 2011-12-дегидей жол тосмойлор, жол ачмайлар, аякты басып алды, биякты басып алды, үчүн урушталар. Анан эл азыр возможно болуп тура дарбай болуп кетишет. Биякта уже невозможно, токтота албай каласың дечи. Вот эти сегодняшние затишье обманчивые. Имей в виду. Многие баягы жанагы кимелер, компроматчылар жана башкалар тигилер булар шакал ошол эле карап турат. Жактоочулар өткөргөн дарстардан 2000-жылдардан бери, жок 1997-98 жылдардан бүгүнкү күнгө чейин, ошол кезден баштап бүгүнкү күнгө чейин Чубак ажынын айткан баяндарында дагы, Максат ажы жана башкалардын бардыгынын айткан баяндарында дагы бир дагы жерде ушу элди тоногон каракчыны же болбосо киши өлтүргүчтү, же болбосо эң оор кылмыш кылган адамдарды жамандаба ороз айында деген бир дагы хадисте мен эч жерден уккан эмесмин. Эгерде болсо таап келгиле. Эгер андай хадис болсо, анда ал хадистин өзүнүн чындыгы күмөн жаратат. Ошол реалдуу хадиспи же жокпу дегенчи. Анткени пайгамбарыбыз айткан деп дагы мындай токуп алган жалган хадистер бар да. Ал боюнча да талаш тартыштар көп. Анан мен ойлоном да, биз жана орустар айтат го, котлет менен чымынды бөлүп айырмалай билгиле депчи. Хадисте мисалы бирөөнүн айыбын ачпа деген сөз бар. Болсо сенин айыбыңды башкалар ачпайт деген. Бирок ал деген жанагы чоң кылмыш кылган надандар үчүн эмес. Ал деген бирөөнүн айыбын, мисалы бирөө осуруп койсо, муну осуруп койду деген сыяктуу, же болбосо бир майда чүйдө бир мындай бир калп айтып койсо, бир безобидный бир мындай туура эмес иш кылып койсо, мындай болот го, мындай майда чүйдө. Зачем деген. Ошондойлорго деп ойлойм да, ошондойлорду мисалы айыбын ачып, муну азыр жаңы эле мындай кылып койду деп минтип айтсаң, бул мындай адамгерчиликке жатпай калат. Эркекчиликке деле, кыргызчылыкка деле жатпай калат негизичи. Бирок ал эрежелер жанагы элдин канын соргон каракчыларга, ууруларга, надандарга биз азыр мына көрүп атабызбы? Канча байлыктардын баарын топтоп алган, канча мүлктөрдүн баардыгын басып алган, канча жерлердин баардыгын менчиктеп алган, канча адамдарды тоногон, канча ишкерлерди ыйлаткан, канча ишкерлерди абакта өлүмгө жеткирген, бир канчасын инсультка жеткирди, жүрөгү кармап өлдү айрымдары сахарный диабет болуп канча азап тозокту башынан өткөрүп атат да. Ушулардын баардыгын кылган адамды ороз айында унчукпа дейт. Ошол ороз айында унчукпа дегендерге мен айтам, тү силердин бетиңерге. Силер акыйкаттыкка, адамгерчиликке, Акчолтой мырза, эгерде үн же жакшылап наушнигиңизди жакшылап неметиңиз, же болбосо телефонуңуздун үнүн көтөрүп алыңыз. Мени алактатпаңыз туранчы. Ушундай элди мамлекеттин тагдырына балта чабам деген, то есть экономиканы алсыратуу, бул ишкерлерди тоноо, майда чүйдө самсык канаталарга чейин айлаларын кетириптир. Мага
мен азыр угуп атам анын баарынчы. Мурда мен да романтик болчумун, аябай ишенчимин да мындай. Кантип эле ушундай болсун депчи. Көрсө, элдин баарын өзүңдөй ойлойт экенсиң да. Өзүңдөй ойлойт экенсиң. Кантип ушунчага барсын. Мен бир мындай анчалыкка барбаса керек деп ойлойсуң да, ишенгенге аракет кыласың. Оказывается, андай эмес экен. Анан ошондой надандыкка барган адамды анан ушуну айтканга болбойт. Анан кийин мун деген пайгамбарыбыз мынтип айткан деп бир хадистерди мисал келтирип, же болбосо оруз айында жаман айтканга болбойт деп айткандар надан адамдарсыңар силер. Силер ошол адамдардын убалынан коркпогон адамдарсыңар. Силер ошол адамдардын тагдырынан коркпогон адамдарсыңар. Силер бирөөнүн акысына кирген, бирөөнүн эмес, бирөөнүн бир жанагындай майда чүйдөлөр бар. Бирөөдөн 20 000 сом, 50 000 сом, 100 000 сом алып кетип, качып кетип акчасын бербей жүргөндөр. Алар майда чүйдөлөр да, алар өздөрү эсептеши болот. Бирок жалпы элдин акысына кирген, жалпы мамлекеттин акысына кирген, миллиарддаган байлыктарды жыйнаган, бул дегенче, бул надандар, мына жерде бирөө жазат, Ташиев өтүңөрдү айырган экен дейт. Ачык эле окуй берейинчи. Ошого окшогон надандар, булар накта тозокот биринчи талапкерлер да. Мен мындай хадисти билем. Мухаммед пайгамбардын мындай хадиси бар. Эгерде жамандыкты көрсөң дейт, колуң менен токтот дейт. Эгерде колуң менен токтото албасаң, сөзүң менен токтот дейт. То есть алың келбесе сөзүң менен айт дейт. Анан эгерде сөзүң менен да токтото албасаң, жүрөгүң менен жаман көр дейт. Мисалы ошол Камчыбек Ташиевдин бийликте турган кезде, бека койгонуңуз. Бийликте турган кезде ошол нерселерди айта албай, жанагындай бир кордуктарды, азап тозоктун баардыгын көргөндөрдүн баарын байкап отуруп, жүрөгү менен жаман көргөндөр көп болду да. Анан ошол жаман көрүүнүн наалаттын, каргыштын усуру тийди. Ошол элдин убалы тийди. Ошол адамдардын чыркыраган мээнетин жегизген, тапканын, ташыганын баардыгын таптырып берген ак ниет адамдардын каргышы тийди, убалы тийди. Ошолордун апалардын көз жашы, жетим калган балдардын ошол ырысынан айрылып калган адамдардын көз жашы, ошолордун баардыгы тийди буга. Анан ошону менен мындай окуялар болуп атат да. Азыр эми бир деме десең, орозонун бетке кармайт. Орозо айы дагы, мусулманчылык дагы, умра дагы, кайрымдуулук дагы мындай надандыктарды жокко чыгара албайт. Сен кайрымдуулук кылганың, орозого бирөөнү умрага алып барганың, мейли 1000 кишини умрага алып барып кой. Же болбосо 1000 жерге көпүрө салып кой. Бирок сен жана кылган надандыгың ал жаппайт. Ал деген ал сенин ошол кылган надандыгың үчүн сен эл алдында да өзүнчө жооп бересиң. Кудай алдында да өзүнчө жооп бересиң. Анан ушул нерсени жактап атканда мындай айланайын, Кудайды карап жактасаңар, жердешим, байкем эле, тайкем эле, биздин айылдан эле, же биз жактан эле деп эле колдой бербей, кичине мындай надандыгын, адамгерчилигин кылган жоопчосундарын да караш керек да. Анан кийин жыйынтык чыгарыш керек да. Акыйкат калыс Токтогул айткан, туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок деген сөз бар. Ошол мына көрдүк, туугандарын, бала чакасын баарын байытыптыр, четинен байытыптыр, үйлөрдү салыптыр. Мага канчасы келип атат азырчы информациялар. Анын көпчүлүгүн жана мамлекеттик эмелер текшерип, аркасынан чыгып атат баардыгычы. Анан кыскасы дагы көп нерселер ачылып элек, мен оюмчачы. Аябай көп нерселер ачылып элек. Анан ушундай надандыкты, ушундай митаамдыкты, ушундай карасанатайлыкты, бул деген карасанатайлык да бир эң жаман сапаттарды баардыгын ой ал эле, бул эле, аябай кыйын эле, ал мыкты эле деп баатырга чыгарып, анан кийин
ошону жактап аткан адамдарды мен эч эле түшүнбөйм да. Эгерде ушул адамдар бийликке келип калганда Кыргызстандын абалы кандай болмок? Өзүңөр элестетсеңер, толук кандуу президент болуп калса, колуна бүт бийлик бутактардын баары тийип калса, кой деген кожосу жок, ай деген ажосу жок адам бийликке келип калсачы, ушул киши кандай болмок? Элестетсеңер, толук кандуу бийликке келбей туруп ушундай нерселерди кылды. Сен Ташиев кылган иштердин 1% кылган эмессиң го. Сен Кыргызстанда кылган кызматтарыңды айтып өтчү биринчи. Мен Ташиев кылган иштердин канча пайызын кылган жокмун билбейм, бирок мен бир нерсе менен макталып алам. Мен адал эмгек кылып атам. Анан Кыргызстандан акча ташып Америкага алып кеткен жокмун. Испанияга үй салган жокмун. Же болбосо Кыргызстандан тапкан ташыгандарымды сыртка ташып барып бир жака катып алган жокмун. Эсеп шотторго салган жокмун. Тескерисинче маңдай терим менен эшектей иштеп, күнү-түнү бир суткада 20 саат иштеп, билбейм ким ошентип иштей алат. Көп эле ошентип иштеп жүрүшөт сырттагыларчы. Бирок Кыргызстандагылардын андай иштегендер аз болуш керек, мен да көрө элекмин да. Ошентип иштеп, бетиме бурыш түшүрүп, жапчаш болсом делечи. Канчалаган ден соолугумда, канчалаган проблемаларды пайда кылып, бирок бала чакамды адал мээнет менен багып келатам. Окутуп, жакшы окууларга окутуп, анан кийин Америкадан тапкан каражатымды Кыргызстанга алып келип салып аттым адамдардын бирин да. Мага окшогон карапайым ошол мигранттар толуп турат. Бирок сыртта жүргөндөн кийин Кыргызстанда болуп аткан нерселерди кайдыгер карап тура албайбыз. 2023 беле, же 2024 беле эсимде жок. Шайырбек Ташиев немеге барыптыр. Америкага барыптыр. Кимдин бою деди эле? Бирөөнүн, Коли Шевченконун бою, да бирөөсүнүн бою, жана мен мушташтарга кызыкпайм өзү, жаман көрөм аябай. Ошол мушташтарга бирөөсүнө барыптыр Лас-Вегаста. По-моему, Шевченконун мушташы болсо керек. Ошол жерге барып, анан Шайырбек Ташиев бир эле кадам менен $300 000 утура өттүр. $300 000 утура берип, анан кийин кабагым кашым эстебей басып кетти дейт. Ошол жерге аны коштоп жүргөн, колдоп тиги жандап жүргөн тракисттер, Америкадагы мигранттар таң калдык дейт да. Анан алар ошол тракисттер ал жерде жанагы $300 000 тас болуп калыптыр да, жанына алып барган эмес да анча акчаны. Анан ошол тракисттер ошончо акчанын баарын жактан бияктан жандарынан чыгарып берип, бөлүп канча 40-50 10 000ден, 5 000ден, 20 000ден чогултушуп тиги жака берип, анан ал Шайырбек Ташиев Кыргызстандан жана мигранттардын ортосунда обмен деген бар да мындай. Америкадан Кыргызстанга акча отурушат, Кыргызстандан Америкага акча отурушат, ушундай да. Бирөө жарын бул жака мүлктөрдү алат, кээбилер кайра квартираларын сатып тиги жакта бизнестерине салат, ушинтип жүрүшөт. Анан ошол кезде ошентип Кыргызстандан акча которуп Америкага, анан ошентип кайра баягы тракистердин берген акчаларын жаап бериптир, баарын төлөп бериптир да. То есть ал жерде мындай эч ким ашыкча акча төлөп же болбосо бирөөнүн акчасын тартып алган жок, андай нерсе жок. Бирок $300 000 бир эле аракет менен уттуруп коюптур да. Мен анда да ишенген эмесмин, ошо антип болсун депчи. Анан кечээ жанагы Жусупбек Коргонбай уулунун менен сүйлөшкөн немелерди, видеолорду көрүп, анан кийин ишендим. Билбейм, анда көрсө андан да олчойгон суммаларды уттуруп, жана андай бир криминалдар менен дагы бир проблема болуп ушинтип жүргөн экен. Эми ушундай адамдар бир кезде мына өзүңөр жакшы билсеңер керек, барып жүргөндөр билет. Эми Камчыбек Ташиев албетте ока таштуу адам болчу. Ока таштуу бизнес кылып жүргөн адам болчу. Бир тур бизнесте начарлап банкрот болуп кетти дешкен, кайра көтөрүлүп кетти дешкен. Бирок мындай бир бизнеси бар болчу, бирок кутургандай бай эмес болчу. Чоң арыкта Ташиевдин үйү бар болчу. Бар да азыр деле турат да. Кимиси жашайт билбейм, бала чакасын бирөөсү жашаса керек. Азыр өзгөрүп калыптыр, үстүнө бир нерсе эле салыптыр деп атышат. Мурда мындай деле өтө деле чоң үй эмес болчу.
жөнөкөй эле үй болчу. Жана мындай үйдү элдин баары эле салып атат. Бул жээни мээнети менен салды, $3 миллион үйдү деп айтып аткандар. Ошол үйдүн кебетесин мурда көрсө, анда айтмак. Булар чындап эле уурдап турганынчы. Өзүнүн керек болсо Камчыбек Ташиевдин өзүнүн үйү анчалык чоң эмес болчу. Чакан эле үй болчу, мындай эле бир 2 этаждан үстүнө мансарты бар мындай. Үйлөр болот го, өтө кымбат эмес. Ошондой үй болчу, ошондой үйдө турчу да мурда. Андан кийин эми азыркы акыбалдар таптакыр башка. Эми туш тараптын баардыгын сыздатыптыр, алыптыр. Анан кийин ал акчалардын баардыгын чогултуп алып, официально жанагы 12 миллиард 400 миллион сом деди, ошондой активи бар, мүлкү бар деп каттатып анан кайра актанып жүрдү да. Эми 100 миң деген долларларды миллиондоп ошентип казино болуп туруп, ошентип жүрөт. Эми ошону актап атышат. Бул арам тамактыкта ошол силер айтып аткан мактап аткан адамдар ошол ар бир сөзүңөрдү ойлонуп, мен мындай силерди акыретте жооп бересиңер тигибу деп айта албайм, мындай да. Ар бир сөзүңөрдү ойлонуп, этияттап, мындай маалыматты калп таратканда, калп маалыматты айтканда этияттап айтыш керек да. Эгерде мен айткан маалыматтар калп болсо, аны укук коргоо органдары өздөрү териштирип баа берет. Бул калп экенин айтып чыгарган, бул маалымат чындыкка далгыл кетти деп чыгарып берет. Мен ага баш ийем. Ошол. Ошондой урматтуу достор, бул эми кыскасы мен баарын анализдеп отуруп, ушунчалык мындай бир так, дейт. Ак эмгегиң менен иштеп жүрөсүң, азаматсың, чоң арактагы үй азыркы чырайт, ошол үйдө бир баласы жашайт дешти го дейт. Рахмат, рахмат. Ассаламу алейкум, Булбайке Атамбаев билте турганда өтө катышындачы. Ошол чоң арактагы үйүн элдин баары эле билишет. Ташиевдин үйү, мажара Ташиевдин депчи, мен да баргам ошо 2016-жылы. Мындай эле өтө эле чоң эмес, мындай жакшынакай үй болчу. Супер мындай неме эмес, жөнөкөй эле үй болчу. Ошол үйдө эле жашачу да. Балким Барпыдагы үй жакшы болгондор, мен ал жагын айта албайм, бирок деген азыркыларын карасаң, кечээ эле үйлөнгөн баласы канча, 20 канчада болсо керек да. 20дан ашкан балдар азыр кайда жүрөт. Ошол жөнүндө, ошондой үй жөнүндө ойлонобу, ойлонбойт менин оюмча. Ага деги ал жөнүндө кыялдана да болот да. Эптеп гиктен бир комнаталуу үй алсам экен деп бүтүп жүргөндөр көп. Анан ушулардын баарын карап отуруп кантип жактайсыңар силер? Кантип орозону бетке кармайсыңар? Орозо силердин ошол силер колдоп аткан адамдардын кылган надандыгын жакпайт. Бир эле жанагы Юрат Абдуллаев дегендин өлүмү, то есть ал киши жүрөгү кармап өлүп калды. Бүт болгон дүйнөсүн тартып алды. Тети Токмоктогу Гавайи дегенди карасаңар, мен ошого эле ичим ачат дейт. Өзүмдүн мүлкүмдү тартып бергенде ичим ачкан. Ошол 880 миллион сом жанагы кассасындагы акчасын жанагы Үмүт Ко деген компаниядан жанагы көл менен, ысык көлдөн менен, чүйдөн жалпы элдердин жанагы уйларын бирден экиден саап анан сүтүн сатчат да, ошолордун сүтүн алып, аларды ичине акча менен камсыз кылып, алардын баарын чогултуп, анан кийин переработка кылып, анан ошол сүт заводдон ар кандай продукцияларды чыгарып, Кыргызстанга, Казакстанга сатчу да. Кыргызстандын экспорттук потенциалын салым кошкондордун бири ошол. Анан ошол кишини басты, кармашты. Ошол 880 миллион сомун алып коюшту. Анан аны менен эле чектелбей, ошол Гавайини полный алып коюптур да. Мен ошол бийликтеги жогорку жактагы жогорку жактагы бир инсайдердик маалыматтардан улам айтып атам. Таймурас тартып алыптыр деп атышат да. Мунун баарын укук коргоо органдары убага келгенде чекип коет. Кстати, мен кечээ жанагы кыскасы ошол киши Токмоктогу саздак жерди казактар келип бизге куур десе болбой, Токмоктогу саздак жердин баардыгын кургатып туруп, анан кийин ошол жерге
чоң эме жанагындай эс алуучу жай курган. Ошол жерге барып балык жеп келчүбүз. Азыр деле турат жакшыраак жаркырап. Көлдөрү бар, жанагындай бир аккулар сүзөт. Катамарандарды коюп койгон жашнакай. Нары жактан Казакстандан казактар келип, ошол жерге келип эс алып кетишет, отуруп кетишет, чек арадан өтүп келишип. Кыскасы ошондой. Эми ошол адам ошол нерсени канча жылдар, ондогон жылдар бою курду да. Анан шарт этип эле бирөөнүн бир чиновниктин тун койгон баласы келип туруп эле тартып алса, булардын күйбөгөн жери гүл болот да. Ошон үчүн ал 55 жашында ушу жүрөгү кармап өлүп калды. Эми окшоп азап тарткандар канча. Анан, кстати, мен кече жакында жанагы Токторбаевдин бир кирпич заводу көлдөгү курулуштарга чейин кирпич ташыйт экен деген маалымат айткан. Өсө ал Токторбаевдин заводу эмес, Шайырбек Ташиевдин заводу экени кече маалымат чыкты. То есть мындай да, мен кичине мындай бир аз чаташтырып алыптырмын, бирок ошол маалыматтын өзөгү бар экен. Элестетсеңер, могул жактан Жалал абадтан кирпич чыгарып туруп, тиги неменин Тамчы аэропорту жактагы авангард стилдин үйлөрүн курганда, резортторун курганда ошол жака кирпичтерди сатат, коркутуп. Жанагы Калыкбек Султановду коркутуп туруп, анан кийин ошол жака апарып туруп, эми ал жака барганда баасы асман чапчып кетет да, сапаты начар болсо да ошентип апарып туруп, анан кийин сатышат да, чалабышкан кирпичтерди. Чалабышканы себеби ошол жанагы күйүүчү немелерден акча айт дагы, анан экономдоп туруп, анан азыраак расход кетирип туруп, кымбатка сатат. Анан ошентип анан байкуштар корккондон алган да. Даттана турган эсмин жок болсо, президент болсо, Ташиевке ишенип отурган. Кыскасы ошондой. Короче, бардак кашанын баарын чалып туруп, бүт кашаны чалып туруп, жегенин жеп, тоюп, ичип, анан кийин баарын чичип туруп, анан кийин тиги Испанияга барып туруп жатып алды. Анан азыр болсо отурат демиш, тиги орозодон кийин мен айтам. Эмнени айтасың орозодон кийин? Кайсы бетиң менен айтасың, кайсы бетиңден чыгасың? Мен андай элем, мен мындай элем деп кантип актанасың орозодон кийин? Вообще билем. Күйбөгөн жериң гүл болот да. Орозону бетиңерге кармабагыла. Анан, кстати, мен бир нерсени айтып коеюнчу. Мен азыр орозо кармабайм, бирок мен 4-класстан 11-класска чейин катуу орозо кармачумун да. Анан ошол кездеги орозо кармаган адамдардын кыймыл аракеттерин баардыгын эсимде да. Кандай кармашкан, орозого деген атайын даярданышкан, жаман сөздөрдү сүйлөгөнгө, бир жаман нерселерди кылбаганга, анан кийин бир өпчап жашоо болчу да. Азыр карасаң айланайын элдин баардыгы, ал кезде саналуу адамдар эле орозо кармачу. Анан орозо кармагандарды, намаз окугандарды молдо деп шылдыңдашчу бир жактачы. Азыр эми карасаң айланайын бүт тиги кыбыр эткендин баардыгы эле орозо кармайт экен. Анан орозого чейин каалагандай жүрүшөт, ар балекетти кылышат дагы, орозону кармайт. Анан орозодо анда дагы ифтар деп, анан кийин бири-бирине ооза чырып, ушинтип анан орозонун шылтоосу менен бири-бирине тамак берип, ушинтип калышат экен. Эми ар кимдин өзүнүн каалоосу элечи. Анан ошол орозону дагы саясатка айланышат экен көп жерде. Жолукпаган адамдар менен ошондой ифтарда жолугат экен, жолбосо ооза чырбайсызбы дейт экен. Ошентип, кыскасы орозо деле бир кандай десем, өтө бир мындай бир жакшы эмес тенденцияларга, бир кандай бир жаман бир жакшы эмес көрүнүштөргө себеп катары пайдаланылган бир инструмент болуп калыптыр. Орозо кармайсыңбы, өзүң үчүн кармайсың. Кудай үчүн кармап атасыңбы? Анда ошол орозоңду өзүңдүн жүрөгүңдө карма да. Орозону дагы, умраны дагы баардыгын тиги ташталканын чыгарып бүтүштү. Тындыракайын чыгарып бүтүштү. Жаманатты кылып бүтүштү. Чынчына келгенде мунун баары туура эмес. Орозодо кыскасы ууруну, каракчыны абийирин жап деген хадис эч жерде жок. Дегеле андай хадис эч жерде жок. Тескерисинче ошондой акмакчылыктарга катуу тыюу салынган. Андайларды ашкерлеш керек.
колубуз менен токтото албасак, биз күчүбүз жок да. Колубуз менен токтото албасак, анда биз ашкерлешибиз керек. Биз уятын чыгарышыбыз керек. Ошентип тийишибиз керек. Башка жол жок. Ошол. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Чындап ниет кылып орозо кармап аткандар орозоңуздар кабыл болсун. Ниеттериңиздер кабыл болсун. Намаз окугандар чыныгы мусулмандардын намазы кабыл болсун. Быйык айды жакшы өткөрүп алалы. Бирок чындыкты, мындай чыркыраган чындыкты, надандардын былыктарын жашырбай ачык айтып туралы. Буга орозо тыюу салбайт. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.